Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatli kataloğçular, hurmatli gözetuvchiler. Mana bugün biz Xudoyim buyursa Egipet'ten kelip elçilikке dokumentlerimizni topshirganmiz. Elçilikten topshiruv mezgilinde biz Kairdan kelayotganda may bayramlarına tush kelib 14 13'de topshirdik. Sizlerge eskertүү bardык dokumentlerdi Zagran pasportu көчүрмөсү, tadarrujdu түп нускасы, kopyası болбойт, оригиналы жана вараку сафарды үчөөүнү бириктирип анкета толтуруп анан ошону тапшырсаңыздар буюрса 15-20 күндө жооп чыгат экен. Биздики буюрса 5'de uçup geldik. 10 may bayramdары Kırgızstan 10'a чейин эс алган болсо, Казакстан 11'e чейин эс алуу болду. Biz 13'ü тапшырдык. Жана арапа күнгө бизге жыйынтык sizlerge одобрение берилди деди. Ошол учурдан улам майрам Курбан айт болуп калды. 26 may, 27 may аларда да эс алуу 30-31 эс алуу болуп, буюрса 1 iyun күнү иштей баштайт экен. Biz азыр Бишкектен чыгып атабыз. Бишкектен дагы бир жакшы sizlerge маалымат. Дордойдон Астанага чейин таксилер бар экен. Баасы 4000ден 5000ге чейин экен. Жеңил машинелер 4,5 5000ге чейин. Жети орундуктар 4000ден 4,5 тегереги дагы сүйлөшүүңүздөргө байланыштуу. Буюрса биз азыр Дордойго баратабыз. Кандай суроолор болсо комментарийге жазып койсоңуздар же WhatsApp'ка байлансаңыздар жол жобосуну айтабыз. Аман болуңуздар. Пока. Анан Дордойго барганда кайсы жерден кетүүнү sizlerge локациясынан таштап коебуз. Күзөтүүчүлөр, биз азыр Пордай чек арасына келдик. Бишкекте, Дордойдо, Чимкет базарында таксилер болот экен. Жакшы сүйлөсөңүздөр, шопур акалардан көңүлгө тийбей жакшы сүйлөсөңүздөр, 7 орундуктар 4000ге чейин, ал эми 4 орундуктар 5000ге чейин экен. Сүйлөсөңүздөр болот. Оозу катуу эмес, сүйлөшүп ага деп неме кылсаңыздар 4,5 алып кетет экен. Мына азыр биз Кудайым буйрса жөнөдүк. Алматы Кордайды чек арасына келдик. Буюрса өтүп кайрадан сиздерге маалымат иретинде таштап турабыз. Маалымат иретинде чек арадан Астанага ID карт менен да өтсөңүздөр болот экен. ID карт менен өтүп, эсен аман өткөндөн кийин мына жерлерде намазхана бар. Азыр бизде пешин убактысы болуп калды. Кудай буйрса азыр пешинди окуп, андан кийин машинеге отуруп кетебиз. Алматы аэропорт, бардыгы жакшы. Загран паспорт менен өткүңөр келбесе, ID карт менен да өтсө боло берет экен. Маалымат үчүн. Мына жерге келсеңиздер, байраткана, намазхана, чай пай ичип алып кете бересиздер. Biz
dayratxonaga baratamiz. Dayratxona 100 tenge. Kirib, dayratni olib, peshinda o'qib, safaringizlarni ulay berasizlar. Bardığınızlarga sunuş жақшысы ошол Дордойдон Жамбылса НКСдан такси сүйлөшүп келгениңиздер жакшы. Сен бул жака келгенде кымбатыраак айтып коюш мүмкүнсүң. Айтып коюшу мүмкүн экен. Азыр айтып атат. Алматыга 2000 деп атат. Ал жактан Астанага чейин кайрыда 20 000 дейт Алматыдан. Ошол себептен мүмкүн болушунча Дордойдон эле отурсаңыздар жакшы болот. Сунушум ушул. Эгер билетиңиздер жок болсо, поездга поезддан келбей кайрылып жакшы келсе, билети жок, зайчиктерди алып кетпейт экен. Elçixanadan svetoforga kelib, svetofordan mына жерде эгерде эртерээк келип кала турган болсоңор, шаурма фуд деген бар. 24-7. Ошол жерге келип, курсакты тойгозуп турсаңар, 1 саат, 2 саат күткөнгө туура келе турган болсо, мына ушул жерге келсеңиздер, эртерээк келип калсаңыздар, мага окшоп, мына ушул жерге кирип, чай ичип турсаңыздар болот. Баалар деле анчалык кымбат эмес. Буюрса мына кафеде отуруп чайды ичтик, 3 саат ушул жерде күттүк. Эми шаарда айлангандан көрө ушул жерде, ушул кафеде эгер эртерээк келип калсаңыздар, ушул кафеге кирип чай ичип күтүп турсаңыздар, элчилик ачылганга чейин. Андан кийин буюрса, элчилик ачылгандан кийин жумушуңуздарды бүтүрүп аласыздар. Köçelerini таза кылып жуат экен. Azır bir saat 5 oldu. Kazakistan saati boyunca buna elçilik'e şu yerden kiresler. Sarayşık 8 Atlanta köçesi menен kesilişkende buna kalasanızda buna zdaniyani esip kalыңыздар. Buna elçilik'e buna yerden kirip ketedi. Артында Египетте elçiliğe buyursa saat 10'dan kabul alam dedi. Hazır söyleştik. Bu Dip Garadok dep koyat. Hazır lokatsiyasından ошол немеге кошуп коем. Аябай кооз жер. Мыкты жерде жайланышкан, центрде.
эс алуу үчүн, убакыт өткөрүү үчүн да арты жагына өтсөңүздөр, ошол жерде отургучтар, сонун биналар бар. Ошолорду, курулуштарды карап, Кудай Кыргызстанга да ушундай курулуштар болсун, ушундай элчиликтер ачылсын деп пикир жана зикир кылып отурсаңыздар пайдалуу болот буюрса. Болбосо эчтеке телефон чукулап эч нерсе таппасаңыздар, анда Куран окуп отурууну сунуштайм. Кайрадан сөзүбүздү улантабыз. Суроолор болгон болчу. Эгер ата-энеси алса визаны, балдарга эмне кылат деп. Булардын шарты боюнча элчиликти койгон талабы, ата-эне эгер балдарыны кайерге таштап Поверните налево на пешеходный переход, а затем поверните направо по пешеходному переходу. Доверенность жасатып, бул акыйкатта ушуларды ата-энеси деп англис тилде, араб тилинде тастыкталып, которулуп келиш шарт экен. Балдарыныкы болсо дагы. Паспорттарды, мисалы, сиз алып келдиңиз, балаңыздыкыны тапшырып атасыз, балдарыңыз атынан тапшырганда сөз жок, кабыл ала берет экен. Бирок тилекке каршы кабыл визага келген учурда сөзсүз доверенность керек экен. Сөзсүз ушу паланчы нотариальный заверять этилген керек экен. Түшүндүрө алдымбы? Сөзсүз ата-энеси ушул балдарымды ата-энеси менен деген тастыктаган документ керек экен. Араб тилинде жана англис тилинде. Көбүрөөк ушу экөө болсо жакшы болот дейт. Болбоду дегенде араб тилинде. Ошол мисалы Кыргызстандан жасата турган болсоңуз, аны арабчага которуш керек экен. Эгерде Египеттен жасатып келсеңиз, анда жеңилирээк болот экен. Дагы кандай суроолор болсо айта бериңиздер. Мындай кооз жер бар. Кааласаңыздар ушул жерде отуруп убактыңыздарды кетүүңүздөр мүмкүн. Болбосо мына көчөгө чыксаңыздар чоң зданиялар бар. Шаарды улай. Бүгін байрам окшойт. Елді қарағыла. Қоздығыны қараңыздар. Астана өтті.
Hovuz. Mınday çoğun imaratlar. Buna qarаңыздар. Көчелері. Қандай соның. Этаждарды қараңыздар. Бейік. Көчелері тазалығыны. Қазақстан темір жол екен бұл. Жол doğru. Bizde saat 3'kö keliniz degenden beker turguncha beker işte val degендей. Biz Astana'nın görüp ortasına atayın village yol eкен. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatli cemaat, Kazakistan'dan ıssık salam. Xudoy buyursa biz vizani algani keldik. Tushdan keyin beramiz deganda hozir peshin o'qigani mechitga baratamiz. Ko'chadan tuz kelib bu yoqqa borsangizlar mechit bor ekan. O'sha mechitga borib peshin asr o'qiganga mumkinchilik. Mana zdaniyalarni yana o'tib borsamizlar mechitga boradigansizlar. Zdaniyadan kelgandan keyin svetofordan o'tib mechit. Қазақ радиосы достықтық svetofordan o'tgandan keyin so'nggi mechit bor ekan. Peşin bo'lib qolibdi. Peshinga kiramiz ham Xudoy buyursa. Yo'q, taratimiz yo'q, tarat olib turib. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli xatlovchilar, hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir Qozog'istondagi Al-Farabi mechitindamiz. Ay, so'ngni salomon ekan. Xudoyim peshin namozini o'qishga nasib qildi. O'shol elchilikdan ikki ko'cha o'tgandan keyin yana joylashgan ekan. Ma'lumot uchun qo'qis ertaminen kelib qolsangizlar ko'chada o'xshab kafeda o'tirmay mechitga kelib ibodat qilsangizlar yaxshi bo'ladi ekan.
кирүү кирип эле астына катуу сабак минекей кыйылчу жер экен. Түшсөңүздөр даараткана экен. Эркектер үчүн деп коет. Туфли менен киргенге болуп кетти. Даараткана мыкты даараткана экен. Даараткана турган жер. Бул жок туалет. Таратты үлгөнүндөн көрсөтүп турат. Сууда исрап кылма дейт. Мына жерде бүт таратты үлгөнүндөн көрсөтүп турат. Мыкты. Мечит экен келип ушул жерде элчиликке келгенде кафеде күтүп отурбай ушу мешитке келип ибадат кылсаңыздар туура болот экен. Мен билбей калдым эле. Азыр көрүп анан сиздерге сунуш кылып атам. Мына мечитте сырты. Көрдүңүздөр, мына зданияден эле келсеңиздер түз болот экен. Алейкумселам. Бул жагы аялдардыкы экен. Мыкты мечит. Келгенде элчиликте күтүп турбай ушул жерге келип ибадат менен өткөрүүңүздөргө сунуш берем. Мыкты жерге ичкенге да болбойт деп мына эскертчү киргенге да болбойт. Abu Nasr Al-Farabi mecidi deydi. Burada İslam Enstitüsü ekan. İslam Akademi Enstitüsü ekan. Bunda aytganda İslamskiy sentr ekan. Sonuç mana temir jol nemesi ofisi. Ошол офистен маңдай келсеңиздер, мешитке туура келет экенсиздер. Haftayızca malumat eretinde sizlerge ушул мешитке эгерде сиз элчиликке келип калган болсоңуз, күтүү учурунда Al-Farabi мечитине келип күтүшүңүздү жана жакын жерде жайлашкан экен жөнүндө сиздерге маалымат иретинде айтып койдук. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай мына бареки зданиядан түз эле өтсөңүздөр ушул мечитке келет экенсиздер. Мына көчөдөн түз келип туруп, эме кылсаңыздар мечитке барат экенсиздер. Урматтуу Мысырда окуп жаткан студенттер, эгерде сиздер элчиликке келем десеңиздер, сөзсүз тадарруч, копия паспорт, анан
Варакы сафарды алып келсеңиздер туура болот экен. Бирок биринчи эле университетке тапшырбай же махат же болбосо дыраса хассада окубай туруп келип туруп виза алам десеңиздер бербейт экен. Ошол себептен биринчи сиздер сыяхый болуп барасыздар. Университет махатка дыраса хассага тапшырасыздар. Андан кийин тадаруч алгандан кийин гана студентский визаны берет экен. Ага чейин бербейт экен. Мен элчиликтен тактадым. Сөзсүз Египетте окуп жок дегенде 1-2-3 муптада аввал муптада сани мутавассит болсо дагы ошону сөзсүз окуу зарыл экен маалымат үчүн. Аллах разы болсун. Мына элчиликтен түз мына зданияны көрдүңүздөрбү? Мына Би деген зданиядан түз ошол көчөдөн жогору чыксаңар мечит бар. Ошол мечитте күтүү. Эртең менен келип калсаңыздар күтсөңүздөр болот. Бул жакта Малайзиянын элчиканасы бар экен. Индонезиянын элчиканасы бар экен. Урдундун элчиканасы бар экен. Бардык дип дип посолдордун көпчүлүгү ошол районда жайланышкан. Сарайшык деген көчөдө. Сарайшык 30.